Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде дагы бир аябагандай даамдуу, өзгөчө сонун рецепттерден бири. Эгер кызык болсо, видеону сөзсүз түрдө аягына чейин көрүп, менен чогуу бирге болуңуздар. Ал эми баардык керектүү азыктардын өлчөмүн адаттагыдай эле видеонун алдына калтырып жазып коем, кирип көрүп алсаңыздар болот. Жасалышы эң эле жөнөкөй. Кексти биз кичинекей формочкаларга бышырсак болот, ошондой эле пирог катары дагы чоң кекстин формасына дагы бышырсаңыз болот. Алгач 230 грамм каймак май же болбосо маргарин деле колдонсок болот, майлуураак. Сөзсүз түрдө үйдүн температурасында эриген май болушу керек. 250 грамм кумшекер кошобуз дагы, жакшылап чалып алабыз. Миксер менен чалып алсак болот, ошондой эле венчиктин жардамы менен деле жакшылап 1-2 мүнөттөй кумшекерди бир аз эрите аралаштырып алабыз. Андан кийин 4 жумуртка жана 1 чымчым туз кошуп, дагы бир жолу жакшылап аралаштырып алабыз. Ошондой эле өтө муздак эмес, үйдүн температурасындагы кадимки эле дүкөндүн айранынан 360 мл коштум. Жана сөзсүз түрдө кошула турган азыктардын бири бул кокос кабырчыктары 100-150 граммдай кошсок болот. Аябагандай даамдуу жана жыттуу болуп өзгөчө даам берет. Андыктан сөзсүз түрдө кошобуз. Аягында бул жол менен 360-370 граммдай жогорку сорттогу унга 1 чай кашык көптүргүч кошуп, камырыбызга элеп салабыз же болбосо алдын ала элеп алсак болот. Жакшылап баардыгын аралаштырабыз, ушу менен камырыбыз даяр болот. Өтө суюк эмес жана өтө коюу дагы болуп калбашы керек. Эгер абдан коюу болуп калса, анда кекс бир аз катуураак болуп калышы мүмкүн. Ал эми суюк болсо, анда жакшы көтөрүлбөй калат. Мен мына ушундай майда кекстин идиштерине 1,5 аш кашыктан куюп бышырдым. Эгер атайын кекстин чоңураак идиши болсо, анда камырды 2ге бөлүп, 2 кекс бышырып алсак болот. Ал эми жон гана духовканын идишине куюп бышырсак, анда кадимки эле пирог катары дагы бышыра берсек болот. Баардыгын куюп алып, духовканы алдын ала 180 градуска ысытабыз дагы, ортоңку көзүнө коюп, бул жол менен 15-20 мүнөттөй бышырып алабыз. Бышканын сөзсүз түрдө жыгач таякча менен текшеребиз, ортосуна салып. Эгер кургак чыкса, демек бышты. Бир аз муздагандан кийин идиштен алып чыгып, дароо эле бере берсек болот. Дагы айта кетчү нерсе, камырга кошула турган 10 грамм ун дагы абдан маанилүү. Анткени кекстерден байкасаңыздар болот, мен алгач 360 грамм ун кошкондо баары бир аз көтөрүлбөй, жалпагыраак болуп калган. Ал эми камырдын калган жарымына мен 10 грамм ун кошуп, аралаштырып, экинчисин бышырганда аябагандай жакшы көтөрүлүп, ортосу жарылып, аябагандай көрктүү болуп чыкты. Андыктан камырыбызды суюк эмес, бир аз коюураак кылабыз. Достор, мына ушундай өзгөчө даамдуу, аябагандай жыттуу, сонун кекстерди сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жуп жумшак болуп, тим эле ооздо эрийт. Менимче булочканын ордуна деле жасап койсок, аябагандай тез жана оңой болот. Андыктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми видео жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, комментарий калтырып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.